ruhsat emес, özümüzdün. Hicap ruhsat emес, musulmançılık demeyi. Hicapka da ruhsat emес, orunluğuma da ruhsat emес, bizde özümüzde ustaf var. Men hazır sabağım var, boş bolğonda men ustafты ошол эреjelерде мектептин гимназиянын талаптары силерге көрсөтөлөт. Мен мектепте жүрөм. Мен билем. Сен кетсең мен балам баласысың. Siz bilesiz. Men bilem. Mizanды таныймын. Siz bilesiz. Mizanды сен окусаң билетелең бе? Kim çeçet? Жолук менен келишке келбешин kim çeçet? Министр чечет. Министр çeçet. Министр чечет. Жерге чакырабыз бизде. Фамилияң ким? Siz kimsiz? Фамилияң ким? Siz kimsiz? Мен muhabir, sen kim? Koyarım. Assalamu alaikum, urmatlı Müslüman bir tuğanlar. Hazır biz Suzak rayonundağı Barpay hökümetindeki bir mektepke vardık. Yani oşol mektepke barsak жолук маселеси көтөрүлүп атыптыр. Жолукчан кыздардын мектепке киргизбейт экен. Анан ошол кыздардын укугун коргоп мектепке барганбыз. Барсак эми укмуш өзүлөрүнүн педагог экенин унутуп коюшту. Биз менен айтышып, урушуп, бизди түртүп чыгып, бул жерге силер уруксаты жок тарта албайсыңар дейт. Ал мыйзамда болсо бардык жерде камерамен жүргөнгө укуктуусун да. Булар болсо жок, биздин жерге келип, биздин мектепке келгенде тарта албайсың дейт. Булар өзүнчө бир мамлекетке окшош экен. Булардын мектебине киргенде тартпаш керек экен, башка мектепке барганда тартыш керек экен. Анан эң негизгиси ал эмес, негизгиси бул эжеке агайлар өтө тажал калк экен. Бул мектептин эжеке агайлары неме дейт? Жолук менен келгенге уруксат жок дейт. Эч кандай уруксат жок дейт. Билим берүү министрлиги өзү бизге ушинтип буйрук берген дейт. Анан районо да ушинтип буйрук берген дейт. Анан районуга келдик. Районуга келип айтсак, районо жок, бизде андай буйрук жок, биз анткен жокпуз деп жанын жеди да кыскасы. Анан бир баса айтып коеюн. Алар бизди түртүп, урушуп, кубалап, как будто эмеге бир кылмышкер келип алгандай бизге атака кылышты да буларчы, жулмалашып. Анан видеосун да чыгарабыз буюрса. Анан бир агайы ичип алыптыр. Сабактын учурунда ичип алган ал. Ошону педагог деп айтабы? Ичип алып, мас, кып-кызыл болуп жүрөт. Бизди түртүп ал, бар чык, берден кет деп. Эми эртең видеосу чыкса, бир өзүн токтотуп калар, момоюп калар. Ушундай болот атпагандар. Анан эме эң негизгиси билим берүү министрлигине айтпадыкпы? Эч кандай тыюу жок. Эгерде ушундай боло турган болсо бизге айткыла деп атпайбызбы? Ал бул элдин көзүнчө экен да. Элдин көзүнчө ошентип айтып кое берет экен. Прокуратурага барса, же болбосо юристтерден барса, укук коргоочулардан бара турган болсо, о жакшы сүйлөп, бөлөкчө болуп, Кубанычбек Бакиров айтмакчы, бир 5-6 жүздөрүн бирөөсүн иштетет экен да буларга, ар кимге аркылуу кылып. Келген немелерге бөлөкчө сүйлөп, анан районодогуларга секим бурап кое берет экен, ишти кыла бергиле биягын депчи. Ошондой эле жыйынтыкка келдик уже бизчи. Кече мисалы эмеден жөнөткөнбүз биз. YouTube'da көрсөңөр болот, Илимкени каналына кирип турупчу. Ошол жерде айтып атпайбызбы биз? Надира Сынташевна өзү айтып атат деп. Надира Сынташевна өзү айтып атат. Эч кандай мектепке жолук менен келгенге кысымдар жок. Кайсы бир агай же директор же районо бизге ушинтип кысымдар болуп атат деп, кысымдар кыла турган болсо, биздин өзүбүзгө кайрылуу кыла деп ушинтип өзүнүн WhatsApp номерин дагы берген ал. Бирок абал тескери жагына кетип атат. Буюрса факттарды мындан дагы чыгарып беребиз. Мындан сырткаркы мектептерде дагы, мындан сырткаркы мектептер, Барпыдан сырткаркы мектептер дагы, башка бир жерлерде дагы деле кысым болуп атыптыр. Кыскасы бул билим берүү министрлиги иштен кетмейинче, бул иш тынчыбай да окшойт деп калдык. Бир ыймандуураак, Кудайдан корккон бирөө келмейинче, бул иш токтобойт экен деген ойго келдик да. Бул Алмазбек Бейшеналиевди иштен алыш керек да, могу
мындайча айтканда былжырбайдычы. Канча маселе болуп атат, факт жок деп коет дагы эркинси. Көрүп эле турат, бирок барсаң бөлөкчө сүйлөп тура берет экен. Ошон үчүн мусулман бир туугандар видеону бөлүшүп, комментарий калтырып, мына Алмазбек Бейшеналиев боюнча да комментарий калтырып койгулачы. Не деген оюңар бар өзүңөрдүн? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.